ушул жерден мен баса белгилепчи биринчи Кудайга рахмат айтам. Мага ушундай мен ойлойм да Гүлзада, балким Аллах Таала өзү кадыр зат да, билүүчү зат. Анан ушул жолду өзү Аллах мага буйрук кылып атып, анан ушул ыңгайлаштырып, мындай жакшы шарт түзүп берип атат да. Ошондой эле түшүнүктүү жарды берген да Кудайчы. Биринчиден Кудайга рахмат айтам. Экинчиден келинчегиме рахмат айтам да. Анткени баягы күчтүү адамдын артында андан да күчтүү айым бар деп айтат. Ошондой акылдуу аял бар да. Анан ошондой акылдуу аялды бергенге шүгүр. Анан мен эки жакка кетсем кысканычтык болуп, ал менин кулак мээми жеп турса, мен анда бара албайт элем. А менин айланамда канчалан адамдар жүрөт. Бирок ошондой биздин мындай чыр чатак жок эле түшүнүп, наоборот мага тетиринче көмөктөшөт. Бирөө жанагынтип мен голосовойн угуп атсам, угуп туруп, анан жүрөгү ооруп, мындай эметип анан кийин өтүн наоборот кайра айтат. Барып берип кой, эми барып кой да эчтекең деле кетпейт деп кайра көмөктөшөт. Анан ошондой жарды берген жаратканга рахмат айтам да. Ушундай акылдуу аялды кайдан таап алдыңыз эле? Качан таап алдыңыз эле? Акылдуу аял менен жашаганыма 20 жыл болду. Мен 19 жашымда үйлөнгөм. 20 жашымда уулдуу болдум. Алгач туң уулум. Анан өзүмдүн кудачам. Анан жаш кезимде, кичинекей балалык кезде мен апчемдин үйүнө барам. Ал мен апчем кайнысынын кызы да. Анан мен аларды чанага сүйрөйм. Жээним менен ойнотом. Ошентип ойнотуп жүрүп өзүм эле чоңойтком да. Ошентип анан кийин билген эмеспиз эми нике кайып кетти. Андан ошол инсан менен азыр түтүн булатып жашаганыма 20 жыл болду. Сүйүп алдыңыз да? Ооба. Сүйүп алдым. Бирок ал мени сүйчү эмес да. Бирок сүйдүрүп алдым да. Кантип? Эми экен жашоодочу мышыкты деле сылап сыйпаса, мышык да адамга жакындайт экен. Анан жылуу мамиле, баягы жакшы сөз жан эргитет дегендей, сен сулуусуң, сен жакшысың, менин балдарымдын апасысың, сен менин түгөйүмсүң, сен менин жашоодогу табышканымдай эң кымбат асыл адамымсың деген сөз бул кайсыл инсан болбосун жагат. Бирок ошо жагымдуу сөздү сүйлөй албаган өзүбүзбүз күнөөлүү. Сүйдүрө албаган өзүбүзбүз, анан күнөөлөгөн өзүбүзбүз да. Ошон үчүн мен айткым келет, мындай биз жагыныш керек. Бир жигиттерге кулагына күмүш сырга деп айтып койбойсузбу? Жигиттерге күмүш сырганы мен түздөн түз айткым келет. Урматтуу мекендештерим, инилерим, бир туугандар. Жашоодо ушул мындай бир адамдан кемтик табыш өзү оңой. Бирок анын көңүлүн табыш кыйын. Ошол учурдан мындай көңүлүн таба билип, аны жакшы көрүп, мисалы жакшы мамилени жасап турган жерде ал сөзсүз береке бар. Ошон үчүн келечекте келе турган келинчегиңерди энеден өйдө койгула деп айтпайм. Мен өзүм да ушундай принциптемин. Мен мисалы апамды, мен жашоодо бир эле аялды өтө катуу сүйөм, ал менин энем. Бирок менин энемден кийинки жакшы көргөн айым бул менин келинчегим. Анткени ал менин балдарымдын апасы катары. Анан ошон үчүн айткым келет. Болочокто өзүңөрдүн өмүрлүк жарыңарды сыйлагыла. Жакшы көргүлө, уруп сабап тепкилебегиле. Анткени ал сенин балдарыңдын апасы. Эртең аны уруп отуруп, оорук жашнакай ден соолукта турган өмүрлүк жарыңды сабап атасың, уруп атасың. Анан аны оорукчан кылып коесуң. Бир канча жылдан кийин ал сенин жашаган аялың, сенин аялың. Анан ал оорукчан болуп калса, башкага эмес, өзүңөргө күч келет. Ошон үчүн бир келген жашоодо баркташып жашаган жакшы, сыйлашып жашаган жакшы. Анткени биздин бул жерде отургандыгыбыз дагы убактылуу. Жашообуз дагы убактылуу. Ошон үчүн убактылуу жашоодо ызылдашпай, чырылдашпай, мына ат дышы жашайын деген эле айткым келет да. Ошол жакшы сөздөрдү айтып турасыз да жеңеңизге өзүн эле. Ооба. Мен мисалы билбейм, мындай жаштарга деле кеңеш катары айткым келет да. Мисалы мен жаңы үйлөнгөндө, азыр келинчегим да ушуну айтат да. Сен мындай ошондо деле акылдуу эмелериң бар экен депчи. Мындай дээрим бар экен, анан мындай мактанып калам да өзүмдү ачып. Таласки вариантка салып. Мисалы мен жаңы үйлөнгөндө 19 жашта элем да. Анан 19 жашымда жашмын. Бирок үйлөнүп алып, анан эме деп атам да мен келинчегимечи. Мага жакпаган нерсени сен кылба деп атам. Анткени эгер мага жакпаган нерсени сен кылсаң, Тамарка, менин жиним келет. Анан экөөбүз урушуп кетебиз. Мага жакпаган нерсе кандай? Мен үйлөнө электе көп көрүнүштөрдү көрчүм да, семейный проблемаларды. Элдин көзүнчө өлүп калгара жерге кир деп тилдеген аялдар күйөөсүнчү. Ушундай жакпайт да ушул сөзчү. Ушуну кулагым укпасын дедим. Ушул сөздү мага өмүрүмдүн акырына чейин айтпачы.
Сенен бир өтүнүчүм ушул. Экинчиден менин ата энемди колуңан келишинче сыйлап берчи. Бир туугандарымды мындай сыйлап берчи. Анан калганын мен өзүм аракетим кылам. Деп анан сүйлөшүп, ушинтип баягы келишим кылып атабыз. Анан ага жашына кайтып атам. Ал 17 жашта. Экөөбүз тең жашпыз да. Анан мен андан сурап атам. Сага эмне жакпайт депчи. Сага жакпаганды айт, мен кылбайын. Мага жакпаганды сен кылба. Экөөбүз уруш чатагы жок жашайлычы, мен ошондой жашагым келет. Ана ал айт. Адагы момундай кылсаң туура эмес, мага ушулар жакпайт. Элдин көзүнчө басынтып, аялымдай эметкен көп эркектерди көрөм, ошондойго мени ошондойго алып барбачы деди да. Мындай кордобочу депчи. Анан ошону түшүнүштүк. Мен билдим ага эмне жакпайт экенин. Бизде талаштарда энең деп сөккөндөр күчтүүбүз да бизде. Мимикасы менен, кырааты менен сөкөбүз. Ошол жакпайт экен. Анан анткени апасы эрте дүйнөдөн өтүп кеткендиктен эненин болгон мээрим, кусалык күчүндө болгондуктан ал ошол аябай катты тиет экен да. Анан ошону мен айтпашлымды өтүндүм. Мен билдим ага ошол сөз жакпайт экен. Эгер айтпаса мен сөгө бермекмин да. Ал мен сөккөн сайын анын кыжыры кайнай бермек. Кыжыры кайнап аткан жерде эмне болот? Уруш болот. Аны ошентип бири-бирибизди түшүнүштүк, эмне жакпайт экенин билдик. Мына ошондон уруш чатагы жок элем, Кудайга шүгүр эле, мындай ошол жакшы вариант экен да. Ушул вариантты да колдонсоңор, жашоодо жакшы жардамы тиет экен достор. Инелер, Кудай буйрсачы, ушундай. 20 жылдык үй бүлөлүк тажрыйбадан улам. 20 жыл айтканга оңой болгону менен абдан көп жылда бул бир бала эрезеге жетип атат. 20 жыл ичинде биз эң чоң жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Кудай жеткизди.